Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыз дан гүлдүлөр тукуму деп аталмакчы темасы. Дан гүлдүлөр менен лилия гүлдүлөр окшош болушат. Бирок себеби алар бир үчтүү өсүмдүктөргө кирет. Бирок ошондой болсо дагы дан гүлдүлөр тукумунун өзгөчө белгилери бар. Мисалы сабагын ала турган болсок, дан гүлдүлөр тукумунун сабагынын ичи көңдөй болот дагы, булар сабагы саман деп аталат. Кээ бир өсүмдүктөрдө болсо сабагынын ичи паренхима клеткалары менен толтурулган. Бул жүгөрүнүкү. Дан гүлдүлөр өсүмдүктөрүнүн сабактарынын курчап жалбырактары жайгашкан. Бул жалбырак кучагы деп аталат. Сапсыз жалбырак. Жалбырак кучагы менен сабактын ортосунда түрпүчөлөр бар. Алар болсо жалбырак сабагынын ортосуна суу кирип, жалбырактын бузулуп калышынан сактайт. Дан гүлдүлөрдүн тамыры чачы тамыр системасы. Чачы тамыр системасы. Дан гүлдүлөрдүн гүлү майда, түссүз болушат. Себеби булар шамал аркылуу жана өзү менен өзү жаңдашуучу өсүмдүктөр. Аларга ири, анан кооз гүлдөрдүн зарылчылыгы жок. Дан гүлдүлөр уруусунун, дан гүлдүлөр тукумунун гүлдөрү машакка бир топ гүлгө бириккен. Алар машак деп аталат. Машактын түрлөрү татаал машак. Буларга буудай, арпа, кара буудай, шыпыргы, таруу, сулуу, тулаң, ошондой эле жүгөрүнүн аталык топ гүлү, султан, Тимофеевка, ал эми сотого болсо жүгөрүнүн энелик топ гүлү бириккен. Дан гүлдүлөрдүн дагы мөмөсү дан деп аталат. Ошондой эле дан гүлдүлөрдүн азыр гүлүнүн формуласы менен тааныштырып кетейин. Гүлүнүн формуласы, гүлүнүн бул диаграммасы, ал эми гүлүнүн формуласы бул. ГК деген бул гүл коргон, жөнөкөй гүл коргон, 2 плюс 2. Аталыгы 3, энелиги 1, туура гүл. Дан гүлдүлөрдүн атактуу түрлөрү менен тааныштырып өтөйүн. Буудай, арпа, жүгөрү, күрүч, таруу, гречка, сулуу жана ошондой эле тоют өсүмдүктөрү болгондагы дан гүлдүлөрдүн түрлөрү бар экен. Буудай эң байыркы дан өсүмдүгү. Анын 150 түрү, ошол түрү бар экен. 4000 сорту белгилүү. Буудай мындан 10.000 жыл мурда таш доорунда эле өстүрүлүп баштаган. Силер балдар нансыз биз дасторконубузду элестете албайбыз. Керек болсо биздин улуттук тамактарыбыздын кирген боорсок, каттама, калама деген сыяктуу нан азыктарын билесиңер. Ошондой эле силер сүйүп жеген печенье, торт, пирожное деген тамактар бар. Дан гүлдүлөрдүн ичинен буудай өзгөчө баалуу өсүмдүк болуп эсептелинет экен. Буудайдан крахмал алынат экен. Ошондой эле биз билбеген анын дагы бир даарылык касиеттери бар экен. Буудай жалпы сезгенүүгө каршы, кан тамырды кеңейтүүчү касиетке ээ болот экен. Ичеги карын ооруларына, урологиялык ооруларга, табарсыкты жана бөйрөктү тазалоодо пайдаланылат экен. Буудайдын сорттору, Кыргызстанга белгилүү сорттору кылкансыз буудай, катуу буудай, Кыргыз 16, Фрунзе 60, Люстеценс 46 жана Пржевалский деген түрлөрү бар. Күрүч жөнүндө айтып өтсөм, бул күрүч 1 жылдык өсүмдүк экен. Күрүч болсо, бул күрүч өсүмдүгүн баардыгыбыз эле жакшы билебиз. Күрүч өсүмдүгү мына бул жерде турат. Бизде Кыргызстанда күрүчтүн да бир канча сорттору өстүрүлөт экен. Мисалы Краснодар 424, Кубань 3, Өзбек 5. Анын дагы силер билесиңер, өзгөн күрүчү деген күрүч бизге абдан
баалуу күрүч катары бааланат экен. Күрүчтүн дагы медицинада ар кандай жолдорду колдонулат. Мисалы өтө ысык ашынып кеткен адамдарга ошо күрүч кайнатылган күрүч менен дарыласа болот экен. Үчүнчү дангүлдүлөр токумунун өкүлү бул балдар сулуу жер жүзүндө өтө кеңири таралган өсүмдүк. Бирок ошондой болсо да Кыргызстанда сулуунун бир гана түрү эгилет экен. Ал айдалма сулуу деген ат менен белгилүү. Айдалма сулуу дагы абдан пайдалуу өсүмдүк. Аны медицинада абдан жакшы колдонуп келебиз. Мунун дарылык касиеттери тынчтандыруучу касиетке ээ экен, организмдеги зыяндуу холестериндерди чыгарат экен, сасык тумоодон кийин сакайтууну тездетет экен, бөйрөктүн, боордун, кант диабети, аз кандуулук, уйкунун бузулушу, табиттин жоголушун кайра калыбына келтирүүчү касиеттерге ээ экен. Сулуунун 500 түрү белгилүү. Анын ичинен дүйнө жүзүндөгү эң мыкты сорттору астыр, жеңил, алтын жаак деген сорттору белгилүү экен. Азыр болсо силерге мен айтып кете турган бул таруу деген өсүмдүк. Тарууну кыргыздар байыркыдан өстүрүп келишкен. Силер билесиңер, таруу бозо деген бозону таруу менен жазылат. Таруу дагы бул 1400 түрү бар экен. Анын Кыргызстанда өзгөчө эгилгени, белгилүү таралганы Токтогулдук Тоолук, Саратов 853, Харьков 436 деген сорттору белгилүү экен. Анан жүгөрү өсүмдүгүн бул дагы өзгөчө баалуу өсүмдүктөрдүн катарын тогулуктайт. Жүгөрү тоют катары пайдаланылат малга, жүгөрү өзүбүзгө уун катары, жүгөрүдөн көп жакшы нерселер алынат экен да. Мисалы ошол жүгөрүнүн сабагын пайдаланат экенбиз отун катары. Кээ бир учурларда жүгөрү дагы Кыргызстанда көп сорту эгилет экен. Анын ичинен белгилүүсү Краснодар 4, Краснодар 5, Кыргыз өрөөнү деген сорттору. Бул жүгөрү Европага 1433 жылы алынып келинген. Жүгөрүнүн баалуулугу өтө жогору. Азыр болсо силерге балдар үйгө тапшырманы берип кетейин. Эми жыйынтык чыгаралы балдар. Жыйынтык. Параграф 48-ci параграфты окуйсуңар. Мына могул суроолорго жооп бересиңер. Даңгүлдүлөр тукумунун канча түрү бар экен? Даңгүлдүлөрдүн жалбырагы кандай түзүлүштө? Гүлүнүн формуласы кандай? 3-чү топ гүлдөрдүн түрлөрүн атагыла. 5-чи жаратылышын адам баласы үчүн кандай мааниге ээ? Анан 6-чысы акшактардын канча түрүн билесиң? Жана сенин жакшы көрүп жеген боткоң же кашаң кайсы дандан жасалган? Балдар, эми силерде класс румда тапшырмалар, тесттер берилген. Тесттерге жооп берип мага жөнөткүлө. Кош болгула балдар.